Урматтуу студенттер, бүгүнкү өтүлө турган лекциянын темасы жер чакалайдын козгогучтары. Лекциянын максаты чакалай ылаңы жөнүндө жана анын козгогучтары, чакалайга кандайча лаборатордук диагноздун коюлгандыгы жана бул уланга каршы кандай биологиялык препараттар колдонуло тургандыгы жөнүндө биз сөз кылып аны өздөштүрмөкчүбүз. Лекцияда төмөндөгүдөй суроолор каралат. Трихофития жана анын козгогучтары, лаборатордук диагностикасы жана ал ыланга каршы биологиялык препараттардын түрлөрү. Анда эмесе биринчи суроого өтөлү. Трихофития жана анын козгогучтары. Дегеле трихофития эмне болгон ылаң? Биринчи кезекте аны талдап көрөлү. Трихофития бул жаныбарлардын, ошондой эле адамдын терисинде ар кандай какачтанган же болбосо карттанган жараларды пайда кылуу менен өтүүчү жугуштуу микоздук инфекция болуп эсептелинет балдар. Бул ылаңдын козгогучу болуп хифомицеталис иретине, артродерматация урусуна жана трихофитон тукумуна таандык карынчалар козгошот. Ветеринарияда же болбосо айыл чарбасында өзүнүн мааниси жогору болгон мунун 3 тукуму белгилүү. Биринчиси трихофитон верикозум, экинчиси трихофитон эквенум жана үчүнчүсү трихофитон гипсеюн. Албетте мунун башка да тукумдары бар. Бирок ооруну чакырган тукумдары үчөө болгондуктан мына бүгүн сиздер менен ушул үчөөсүн талдайбыз. Трихофитон верикозум бул өзгөчө ири мүйүздүү малдардын жана майда мүйүздүү малдардын төлдөрүндө ылаңдарды чакырса, бирок кээ бир учурларда жылкыларда, иттерде жана төбөлөрдө дагы инфекцияны козгогон учурлары жок эмес. Андан тышкары трихофитон эквенум бул аты эле атап тургандай латындын экви деген жылкыларда инфекцияны чакырат. Бирок кызыктуу жери ветеринардык статистикалык маалыматтын негизинде талдаганда бул өзү жылкыларда болгону гана 1-2% инфекцияны чакыргандыгы тастыкталган. Ал эми үчүнчү өкүлү трихофитон гипсеюн болсо бул көбүнчө лаборатордук жаныбарларда, өзгөчө чычкандарда, келемиштерде, иттерде, коёндордо, мышыктарда, деңиз чочколорунда жана өзгөчө териси баалуу жаныбарларда инфекцияны козгошот. Мына могу жерден слайдтан көрүп атасыздар, ошол лаборатордук жаныбарлардын сүрөттөрү көргөзүлгөн. Эми ветеринарияда ушул козгогучтун эмнесине көңүл бурулат? Өзгөчө булардын туруктуулугуна суроо жаралат. Эмне үчүн туруктуулугу кызыктуу деп? Анткени козгогучтун туруктуулугун билүү менен ветеринардык адистер ошол ооруга кандайча күрөшүш керек экендигин, кандай күчтүүлүктөгү биологиялык препараттарды, кандай дезинфекциялык эритмелерди колдонуш керек экендигин так жана даана билүүсү абзел. Өзгөчө карттанган териден жана жабыркаган жүндөр сырткы чөйрөгө түшкөндө аларга сөзсүз түрдө сырткы чөйрөнүн факторлору таасир этет. Бул кайсылар? Күндүн түз тийген нуру, ультракөгүш нурлар, температура, басым, нымдуулук жана башка факторлор. Карттар сыртка түштү деп карайлы. Мына ошол карттар сыртка түшкөндө ошол жогорудагы айтылган факторлордун таасиринде бул козгогуч 4-төн 7 жылга чейин сакталса, ал эми булардын споралары болсо 9-дан 12 жылга чейин сакталат. Бул эмнени түшүндүрөт балдар? Бул эгерде ошол ветеринардык санитарияны сактабай турган болсок, өз убагында күрөшүү чараларын жүргүзбөсөк, ал оору жыл сайын узак мөөнөткө чейин чыгууга жөндөмдүү болот калат дегенди түшүндүрөт. Ала турган болсок, мындан тышкары дагы алардын температурага дагы туруктуулугу жогору. Мисалы 60-62 градус Цельсияда
2 saatка чейин. Ал эми кайнатканда 15-20 минутта гана өлүмгө чалдыгат. Караңыздарчы, 15-20 100 градуста 15-20 минутта сакталып аткандан кийин козгогучтун кандай күчтүү экендиги жөнүндө маалымат берет. Мына ошондуктан буларга атайын дезинфекциялоочу эритмелер колдонуш керек. Мисалы, абдан жогорку эффективдүү берген 1-2 болгон катышындагы формальдегиддин жегичтердеги аралашмасы, же болбосо 10% күкүрт карбол кислотасынын эритмеси 2 жолу колдонсо, алар болгону гана 1 саатта гана инактивацияланышат. Эми патогендүүлүгүн карайлы. Башкача айтканда, бул козгогучтар кайсы кыл жандыктарда ылаңдарды чакыра алат. Өзгөчө ийкемдүүлөрүнүн ичинен бул ири мүйүздүү малдар. Андан кийинки орунда турганы бул жылкылар. Андан кийин иттер, мышыктар, эшектер, чочколор жана жапайы жаныбарлар. Сөзсүз түрдө лаборатордук жаныбарлардын иретин карай турган болсок, деңиз чочколору, коёндор, чычкандар, келемиштер жана тооктор болуп саналат. Кызыктуу жери адамга дагы жугат. Бирок адамда инфекцияны чакырганы трихофитон, тонсуранс жана рубрум. Суроо жаралат. Жаныбарлардан адамга дагы бериле алабы деген. Албетте бериле алат. Бул инфекцияны жаныбарлардан адамга берген козгогучу болуп, биз жогоруда айтып өткөн трихофитон верукозум жана трихофитон гипсиум. Караңыздарчы балдар, могу жерде кулагынын тегерегиндеги карттанган жараны. Өзгөчө адамдын бул физиологиялык өзгөчөлүгү бар да. Мисалы, бир нерсени кармаган болсо, мурду кычса, мурдун тырмалайт, кулагын тырмалайт. Мына ошонун эсебинен оору жууп калган учурлары бар экен. Эми бул ылаңды кантип биз дарылайбыз? Диагностиканын 2 түрү бар. Алгачкы диагностика жана жыйынтыктоочу деп. Жыйынтыктоочу диагноз бул лаборатордук изилдөөлөрдүн негизинде гана коюлат. Мына ошондуктан лаборатордук диагностика бул эң негизгиси болуп эсептелинет. Мында чарбадан ылаң чыгып калган учурда тиги лабораторияга атайын жабыркаган карттардын кырынды алынып, жабыркаган жүндөрү пробиркаларда же болбосо пергамент кагазында таңгакталып жөнөтүлөт. Эми элестеткиңиздер, лабораторияга материал келип түштү дейли. Келип түшкөн материалды ветеринардык адис эмне кылат экен? Стерилдүү скальпелдин жардамын алып, стерилдүү кайчыны алып, Петринин чашкасына баягы материалды майдалайт. Скальпелдин жардамы менен аларды ажыратат. Андан кийин аны майсыздандырылган предметтик айнекке жайгаштырат дагы. Ага 20% калийдин, натрийдин шелочун тамызат. Бул эмне кылат экен? Баягы материалды жумшартканга жардам берет экен. Андан тышкары ага аны спиртовкада ысытканда буу пайда кылгандан кийин токтотуп, анын үстүнө 50% глицериндин аралашмасын тамызып, жумшартат дагы, жапкыч айнек менен жаап туруп, микроскоптон карайт. Эмнени көрөбүз мында? Биз ал микроскоптон караганда карттардын арасынан жипче сымалдуу мицелийди көрөбүз. Мицелий бул ичи камерага бөлүнгөн. Башкача айтканда, бул татаал карынча экендигин түшүндүрөт. Жана бул трихофитиянын козгогучу экендигин тастыктайт. Экинчи ыкмасы бул алардын таза өстүрмөсүн бөлүп алуу. Же болбосо андан тышкары алардын спораларын да көрүү. Мына бул жерде спорасы көргөзүлгөн. Споралары жүндөрдүн ичинде жана сыртында жайгашы мүмкүн шуру сымалдуу. Бул дагы анын ылаңдын козгогучу экендигин тастыктайт экен. Эми азык чөйрөлөргө сепкенде 26-28 градус Цельсияда pH көрсөткүчү 6,5-6,8 түзгөн учурда атайын суслонун агарында, глюкоза агарында себилет дагы таза өстүрмөсү бөлүп алуу, аларга мүнөздөмө берилет. Биринчиси козгогучу верукозум. Карасаңыздар, ортосу дөмпөйгөн, үстү быржыкталган, аякы четтери текш эмес, нур сымалдуу болгон саргыч агыш түстөгү колонияны жаратат. Экинчиси эквинум.
тиги үстү түз келген, ортосу көтөрүлгөн, радиалдык тиги борборго умтулган жөөктөрдү пайда кылган агыш келген колонияны жаратат. Арты кызыл болот. Үчүнчүсү болсо агыш келген, үстү түз болгон, аяк четтери текш эмес, агыш төсүдөгү колонияны жаратат. Бул трихофитон эквинум. Эмне кылышыбыз? Кайсы кыл биопрепараттар колдонулат? Кызык жери башка инфекцияларга салыштырмалуу, урматтуу студенттер. Мында вакцина, жолсо эмдөөчү каражат, дарылоо каражаттары катары да колдонгондугу менен кызыктуу балдар. Себеби вакцинаны сайганда ооруп аткан мал өлүп каларын биз билебиз. А бирок кызыктуу жери бул ооруда вакцина дарылоочу препарат да болуп эсептелет. Өзгөчө ири мүйүздүү малдарга LTF-130, жылкыларга SP1, койлорго Трих Овис, Ментавак бул аңдарга жана төөлөргө болсо Камелвак деген вакцинасы колдонулат. Ал эми жергиликтүү жараларга болсо 5-10% салицил майын, 10% салицил спиртин, 10% йодтун спирттеги эритмеси, 3-10% карбол кислотасы жана ям деген мас колдонулат. Мына ушуну комплекстүү түрдө тиги дарылоо иштерин жүргүзө турган болсоңор, кийинки жылдары бул оору чыкпайт. Ошону менен сиздер менен бүгүн кыскача түрүндө трихофития ылаңынын козгогучтары, аларды диагностикалоо жана аларга күрөшүүлүүдө колдонуучу биопрепараттар жөнүндө сөз кылдыңыздар. Көңүл бургандарыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.